Шаршиналаға, Гүлшан эже, саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Ойбой, канчадан бери жолугушпай, бүгүн жолугушуп атканыма аябай кубанычтамын сиздер менен. Анан менде бүгүн суроолорум бар. Азыр жөнөкөй заманда жашап аткан жокпуз. Өтө татаал, өтө оңой эмес процесстер жүрүп атат. Анан ошол нерсе боюнча ошо жок. Азыр сиздеки параллельно Facebook кетип атат прямой эфир, э? Ооба, параллельно Facebook кетип атат. Параллельно Facebooктан окурмандарга жооп берели, угармандарга жооп берели. Аракет кылып, мен бир эле ставка кылып коеюн. Бүгүн без маски сүйлөп атабыз. Бул алып аткан илимибиз бирөөнүн баягы мугалим, алим деген нерсе болгон жок, устат деген сөз болгон жок. Анткени бул илим жогору жактан келип аткан илим. Бул бир эле источник. Кайып илим ошол источник менен баарыбыз баягы информация бир эле болуп кетип атат. Бирок уровень готовности адамдын өзүнүн жараша. Кыргыздарда баягы аян алып деп сөз болчу эле, туурабы эке. Анан бирок бул кайып илем ошо аян катары деп билем, туура болобу, туура эмес болобу, бирок просто билем и всё. Это яснознание. Сон башкача айтканда. Гүлшан эже, ошо бүгүнкү күнү аябай актуальный вопрос, жанагы кармический коридор боюнча болуп атат окшойт да. Көп адамдарга кызык болуп атат. И ушул суроо мага да кызык да. Бул эмне болгон коридор болду? Коридор затмение деп айттык, кармический коридор деп айттык. Бул эмне болгон коридор болду? Бул коридор Жер планетасында биринчи жолу болуп атат. Бул аябай баягы тарыхта аябай керектүү нерсе. Анткени ведический литература десем болот. Аякта Кали-юга, Агни-юга деген нерселер бар да. Анан ошо азыр Кали-юга жабылып, жаңы доор, баягы кыргыздарда айтканда алтын доор башталып атат. Анткени бул доор баягы адам сапаттуу, адам мээримдүү, адам адилеттүү, адам таза жашоо өтүп атабыз да. Анан бул коридор эмне коридор? Бул коридордо адам өзү менен өзү жолуккан, адамдын коркунучтары, адамдын өзүнө ишенбестиктери, адам өзүнө баягы түшүнбөстүктөр, туурабы, туура эмеспи мамилелер, ушул нерсенин баары сыртка чыгып, тазаланып. Анан мындай нерсе, адам ичине кайталап коеюн. Адам прежде чем материя болуш үчүн 7 тонкий тела болчу мурун. Огненное тело, ментальное тело там и так далее. То есть эмоции, то есть мысли, то есть состояние души дегендечи, ошонун баары бириккенден кийин анан физическое тело болчу. Ошол коридорду өткөндөн кийин, азыр өтүп атканда, получается, биз азыр кайра жаралып, кайра төрөлүп атабыз. Но кайра жаралганыбыз именно сапатыбыз өзгөрүлүп атат. Мамилебиз өзгөрүлүп атат, аң сезим өзгөрүлүп атат. Анткени плотность была другая, плотность, аябай мындай жесткий плотность болчу, энергия низкочастотный, аябай көп иштеп аткан болчу. Эми болсо азыр энергиялар жумшарат. Жумшак энергияга низкочастотный тилекке каршы чыдай албайт. Ошон үчүн өзгөрүү болуп, ошо вот эти кармические родовые пути өтүп атабыз. Анткени төрөттөн өткөндө вот эта компрессия, давление, вот эти как раз высокочастотные энергиялар аябай катуу давление берет. Гүлшан эже, ошондо мен Бакыт Байкенин дагы жазганын окудум да группаданчы. Кемерден өтүп атабыз депчи. Анан кемерден өткөндө негизи сыгылып өтөбүз да. Азыр ошондо биздин аң сезимде эле өзгөрүү болуп атабы же биздин денебизде дагы өзгөрүү болуп атабы? Өзгөрүү болуп атат, аң сезимде, өзгөчө аң сезимде. Өзгөчө аң сезимде, Анткени ДНК өзгөрүлүш керек, клетка өзгөрүлүш керек, головной мозг даяр болуш керек. Полностью дене даяр болуш керек да. Ага пока еще даяр эмеспиз. Но это постепенный процесс. Анткени бир күндүн ичинде ушунчалык катуу компрессия болсо, биз просто чыдабай кетебиз. Ошон үчүн убакыт созулат. То есть дается время. Но азыр именно аң сезим.
Очень важно. Времени нет уже. Гүлшен эже, анан ушул кармический коридордон өтпөй калган адамдар да болду. Өтпөй калды деген адам багың сезим өспөй калды деген адамдар да, э? Жок, мен ойлоп атам, что бар өтөт, но просто кандайча айтсам, азыр время, убакыт бир жагынан созулуп атат, бир жагынан аябай кысылып атат, бир жагынан өйдө чыгарылып атат. Иш кылса вот это вот растягивание. Ким үчүн созулуп атат, ким үчүн кысылып атат? Кысылып атат для того, кто уже готов, его выплевывает деп коюндойчу. Тестовый өтүп кеткен. А для кого, кто не готов, для него время еще будет даваться. Но опять-таки это сжато все. Кто как успеет дегенде. Убакыт негизи тар. Значит, Кудай буюрса барыбыз эле бардык эле адамзат өтөт экен, э? Бирок бир эле нерсе, бирок анын жөнүндө айткым келбей атты эле. Анткени бай түшүнбөгөн, көрбөгөн адамга ушунун баарын түшүндүрүп айтыш оңой эмес да. Анткени все измерения баары чогулуп атат азыр, бир болду. Бирикте. Демек, ким айткандай, тот свет и этот свет баары бир да. Бирок тиги свет менен бул свет эмес да. Аякта көп да. Кыргыздарда канча 18 алам дечү эле. Бирок 18 аламдан көп. 18 де сан боюнча эсептесе 18 сан боюнча эле түшүнгөнгө болбойт анычы. Жок, мен эми, я утрированно айтып атам. Просто говорят, что столько-то алам. Негизи цивилизаций очень много. Анан вот сейчас скопление ушу на земле. Земля была как полигон, да? Полигон, учебный полигон. Ушул сабактан өтө аласыңбы? Ушул окуудан өтө аласыңбы? Значит, вперед на рост дальше. Эгер өтө албасаң, анда значит на растворение. Гүлшен эже, жана сиз айтып кеттиңиз да, Кали-юга бүттү депчи, окончательно уже все деп жарыкка чыгып атабыз деп. Демек, үчүнчү измерение жабылды деп түшүнсөк болобу ушуну? Ооба. Окончательно жабылды үчүнчү измерение, да? Биз уже өттүк, жаңы жашап атабыз, бирок ким кандай сезип атат? Ушул боюнча да Гүлшен эже, мен да бир нерсени ойлоно берем да. Например, бизде рептилоидная раса, жана арконду деген нерселер бар эмеспи? Эми биз баарыбыз ошолор менен аралашып кеткенбиз да, негизи элечи. Анан эгерде азыр ушуну ойлой берем да, алтын дорого кирип барсак, андай балдар уже туулбай калды да. Пока келе берет. Пока келе берет, анан? Пока келе Эми бул рептилоидныйларда деген душа жок деп түшүнөбүз да негизи? Не совсем. Душасы бар булардын? Тоже есть. Да? Каждая цивилизация свои определенные неустал бар да. Буларды цивилизация деп түшүнсөк болобу? Айтканга болбойт. Рептилоидов нам преподносят совсем жаман депчи. Жок, рептилоидный расаны биз жакшы деп түшүнүшүбүз керекпи? Ну, они что для чего-то даны в этом мире. Анан? Демек, биз буга чейин ушулардын как демилгеси дейби? Башкаруусунун алдында жашап Башкаруусу менен жашадык. Үчүнчү измерениеде. Баягы имандын жолуна дейби, баягы духовность деп атпайсызбы? Ошого негизи түрткү болду. Жаманбы, жакшы, бирок ошол сабактардан өттүк. Ошол жакшы сабак дейсизби? Бирок бир эле нерсе, алтын доор толук киргенде, алар просто чыдабайт мындай энергияга. Всё. А так тиги жаман, бул жаман деп айтканга акыбыз жок. Анткени все дано для чего-то. Для опыта, Для опыта. Биз ушундай ситуацияда өзүбүздүн духовностьубузду сактап калыш керек деген сабак болду да бизге. Ооба. Урундук, кагындык, бирдемкеден өттүк, баягы эмоциялардан үйрөндүк, Мисалы үчүн чувство вины бияка киши келгенде чувство вины түшүнбөйт. Жок, анткени таза болуп келет. Жан дүйнөсү таза болуп келгенде. Рептилоид деген жана жердин алдында жашагандарбы? Не совсем. Здесь немножко нюанс другой, да? Рептилоид, мы вот на физическом плане рептилоиды это жыландар, это там кескелдириктер, это там, ну и так далее. Эртөштүк мисалы үчүн да. Бизде кыргыздын ушундай жомоктору дейбизби, жыгыры дейбизби, эртөштүк бар да. Бар. Эртөштүк как раз жердин алдына кирип кетет. Ат баты менен кошо, чал куйрук менен кошо жанагы тезгемпир өпкө болуп келип, мына көрдүңүзбү? Өпкө деген аба менен дем алган нерсе да, туурабы? Анан сууду агып келатат, көрдүңүзбү? Анан сууду алып мынтип сайып туруп ала коюңузса жезгемпир пайда болот. Анан жезгемпир өгөөнү кайтарып турган болот. Өгөө деген адам
цивилизацияда мына сыноодон өгөөлөп урчутуп өткөрүш керек болчу да, ошол адамга керек болчу. Анан ошол бул эртештиктин атасы элеманттын жоопкерчилигинде болчу. Ал жасай алган жок. Демек эртештик жасаш керек болчу. Ошону алып келейин деп анан келип, анан баягы жезкемпир өгөн алган боюнча деп жердин алдына кирип кетип атпайбы. Анан чал куйрук менен кошо жердин алдына кирип, анан ошо өгөөнү алып чыгат да. Вот жанагы биз жана рептилоид деп жана бул кыргызча эмес айтылганда ушундай нерсе бар. Ичинде түркүн түстүү окуяларга туш болот да. Желмоуз болот, жалгыз көздүүсү болот, тиги дөөлөр болот, бышаалар болот жанагы жердин алдында. Анан ошолордун баардыгына эң биринчи жардамчы болуп жанагы Көрөгөч Маамыт, Куюн Маамыт деген бар. Анан кийин Жертиңшар Маамыт, ушу 4 Маамыт да. Ошо баардыгы жердин алдында. Ошолордун жардамы менен жердин алдындагы кыйынчылыктардын баарын жеңип, анан алып кара куш менен анан көтөрүлүп, анан кийин жердин үстүнө чыгат дагы. Ошол убакта как раз жердин үстүнө тертөштүк жаңы чыкканда жана көкөтөйдүн ашы болуп, ошол жердеги жолойго күрөшкөнгө эч ким чыкпайт да. Жолой жердин үстүндөгү ар кандай мына тескери кишилер менен жүргөн, мына каалаган материалдык мирдин кожоюну да, кыскасы жолой дегенчи. Байлыктын тиги улун эгенин кожоюну. Анан ошого күрөштүрөлү десе, ошо Манаста болот ал кезде. Анан төштүк чыгартсам, төштүк жердин алдынан жаңы эле чыкты. Бул шайы жок, жетпейт, утулуп калат деп. Анан Манас өзүм жок десе, андан Кошой чыгат да. Кошой 90го чыккан болот, табышка болгон. Анан ошого Каныкейдин, ошондо Каныкей дагы жанагы кийимдерин даярдап, кандагай ишимди кийгизип, анан баягы күрөшкө даярдап турган. Кошой анан күрөшүп атып, анан кийин Жолой менен күрөшүп уктап калат да. Күрөшүп атып уктап калат. Мына азыркы бир кыргыздардай да. Анан Манас анан карап уже уктап калганда эми Жолой чабайын деп аткан, анан кийин Манас барып туруп чочуп кетип, анан кийин жамбашка камчы менен бир чыкканда ойгонуп кетип, анан кийин Жолойду көтөрүп чыгат да. Ошентип, кыскасы Кошой бул бүгүнкү күндөгү жаңы энергия болот. Реформатор энергия да, реформатор. Материалдык мирде ошо жеңет Кошой 90го чыгып карып болгон. Ага чейин бак кыйналган эменин баарын көрөт да. Менимче мына ушул рептилоид тигүү деген нерселердин баары тең ошо кыргыздын мына жомокторунда нерселерин ушу чөткө айтылат экен деп ойлойм да. Салыштырмалуу ушундай да, муну философиялык чечмелерин алсак, ушуга жооп берет да. Ушуга жооп берет да. Вот мен ушундай деп түшүнөм ушунучу. Вот биздин Манастагы жана башка эмне деп коет, жанагы чыгармалар бар го, тиги эпостор. Мына ушулардын маанилери ушундай экен да. Вот мен ушундай деп түшүнөм. Ушулар жетпей атпайбы. Сиз мамыр деп атпайсызбы? Мамыт. А всего лишь уши, глаза, рот. То есть это вот это ансезин, который вот объединяет ошо нерсенин баарын. Бирок баягы символах все. А без символун баарын окуй албай эле. Мамыт деген нерсе бул материальный нерсени айтат. Материальный нерсени через вот это все восприятие болот да. Жосо маат деген это материальный нерсе, көзгө көрүнгөн нерсе, адамга аралашкан нерсе. А вот ошол жердин алдында дагы бар деген нерсе да. Демек жер дагы ошол маалыматтардан, ошолго адамга окшогон эле маалыматтар жер да ошолордон турат дегенди түшүндүрөт да. Анан ошон үчүн биз жердин алдынан рептилоид, анан тияктагы келген асман куш деп бөлгөндө болбойт деп ойлойм да. Вот ошон үчүн муну биздин кыргыздын өзгөчөлүгү ошол экөөнү эгер материалдык мирде жашагың келсе, анда ошол эле тияктамал жерде дагы бар, бирок өлчөмдүү да, чектелүү, потому что размери бар да жердин, туурабы? Ошого жана ошонун чегинде иштей аласың, ошол могулар жардам берет. Анан тиги жактан өтө чексиз маалымат берет, бирок экөөнү теңдеп пропорционально да. Мындан керегинче, бияктан керегинче алып туруп, сен батпаганын көкүрөгүңө сал, батканын мээңе сал дагы теңдеп жашоо деген жашоо да, туурабы? Мына биздин чоң философиябыз кыргызча, жана биз теңирчи деп жаман көрүп атпайбы? Именно ушуну айтабы деп ойлойм да. Мен ушу теңдеп жаша дегенди пропорционально. А на энергетическом уровне всего лишь дин менен айтканда, диндин сөзү менен айтканда, джиндер. Рептилоиды — это те самые джиндер, которые входят в человека и начинают его контролировать, все его эмоции. Все. Башка эч кандай. Рамканын ичинде да? Да, рамканын ичинде.
ал чыкса демек Төрт адам тарап эркиндикке чыгат төрт дегендей. тарабын кыгылап алганда мына төрт буруч да. Ошону жоёсуң, резко шарообразный кеттиң эркиндикке. Вот азыр эмне үчүн мына? А жан эмне менен чыгат? Шар менен, сфера. Шар менен. Сфера. Вот эмне үчүн азыр көп эркектердин кыялы дагы аялдардын сезим туюмуна окшошуп баратат да. Вот балдар да ошого кетип баратат. Туурабы? Баягы бир жер туруп эле жаңы эркектик немелер, мүнөздөр акырдык менен жойулуп баратат да. Мындай карасаңчы. Ал эми аялдарда наоборот. Аялдык жанагы назиктик дагы жоюлуп, эркектик касиетине кетип баратат да. Демек, бул жерде дагы мына теңдикке мындай ортолукка теңдөөгө кетип баратат да. Бердечи кайсы бир жерден анан экөө туура келгенде ошол жерге токтойбуз го. Ошол мне кажется, ошол жанагы частота шумунда ошо 40тан жогору болсо керек. Ошончо жана Манастагы 40 жигит, анан кийин Канкеде 40 кыз деген ошол да. Ошо экөө тең мындай 40 частоталар 40 деген деңгээлге жеткенде анда мүнөздөрү да төп келишип, анан мындай разногласие, талашып, тартышуу болбой калабы дейм да. Потому что частота шума менен караганда 40тан ашкандан кийин это работает энергия благодарности. Да. Всё. То жаман Баарына болбойт да. Баарына түшпөй калат. Ылдый түшпөй калат. 40ка чейин түшүп турат. Азыр как раз ошондо кетип барат. Улам түшүп кайра көтөрүлүп. Азыр канчага чыгып калды? Вибрация шумана. 30-тарга У жетти. каждого по-разному. Нет, оно выше, много выше. А жердикичи? Усредненный где-то 35 полков. А жердикичи? Жердин Жер вибрациясы. уже выше. Жер уже өтүп кетти. 60-тан ашып кетти. Жер өтүп кетти анда. Демек биздин 80ге жетти. адамдыкы 40ка чыкканда ушундай теңдик нерсе болот экен да. Демек бүгүнкү күндө эркектердин жумшак болуп атканы, аялдардын катуу болуп атканы нормально эле экен да. Нормально. Это процесс. Это нормальный процесс. Шым кийип берели да. Байке, өгөйлөнүп атпайбы, шылынып, алынып, тазаланып дегендей нерсе. Анда аялдар шым кийип, эркек балдар чачтарын өстүрүп аткан нормально эле экен да. Маселе эмес. Анда эмне да? Бүт тараза баары мына духовность, жан дүйнө менен. Жан дүйнө менен аң сезим экөө каркынып өлчөнөт да. Жан дүйнө менен аң сезим экөө тең келгенде кандай кийим кийесиң, кандай жүрөсүң өзү саморегуляция болуп, өзүнө көрүнүп турат, билинип турат да, өзү сезип турат. Комфортно болуш керек да негизи. Ошого карап, ошого карай. Это не важно. Удобно, Главное, чтобы болуш керек. неудобно и все. И ошол удобно башкаларга барганда дагы ошол сезилип туруш керек да. Мисалы үчүн сиздин өлчөм башка, биздин өлчөм башка. Биз ошону зараны билебиз да, кой, ал киши мындайды жаман көрөт, мен мондай барайын деп барасың, туурабы? Бир жерге барсаң, кой мындай. Жоксо коомдо билесиң да кимдер келет. Бул коомдо бул жакпайт деп ошого ар бир өзү регуляция кылып калат да, туурабы? Да, ошол үчүн контроль эмоций полностью, контроль состояния болуш керек. Негизи мынтип айтчу эмес белек ушул күнгө чейинчи. Аялдар узун көйнөк кийиш керек, анткени аялдар энергияны жерден алат. Эми антип узун көйнөк кийиштин деле кереги жок болуп калдыбы дейм да. Тең элбедиби баары. Бүт шы менен эле жүрө берди. Жанагы үчтүктөгү үчүлтүктөгү туруктуулук бар го, ошонун мыйзамы болчу. Ошонун мыйзамы болчу да. Себеби ал кезде түшүнүк ошондой болчу. Себеби жон материал эмес, жанагы материалдык нерсе, допустим, сексуальный тарбия жок болгон убакта, ошолорго мындай жеңилдетүү ыкмалары болгон да, алчы, туурабы? Ошондой нерсе болгон. Ал кайрадан могу жерге, жан дүйнөгө, аң сезимге кетип такалат да. Вот ошол кездеги бир убактагы туура маселе болчу. Рамканын ичинде кайсы бир жерде туура маселе болчу. Азыр рамка алынып атат. Эч кандай принцип Рамка округляется. Алынган жок, округляется. Биз баары айтып атпайбы, расширяется. Многомерность кантип атабыз да. Вот чексиздик только через круг кетебиз да. Где угол, все, там чектелесиң, такаласың.